Таң шоу программасы биз болсо эфирибизди улантабыз. Экинчи саатыбызда студиябыздан орун алган коногубуз бар. Бүгүн чыгармачылык жөнүндө да сүйлөшпөсөк болбойт. Сөзсүз түрдө таң эрте таң шоу программасы ар дайым жаш таланттар болобу, ошол эле элибизге белгилүү жылдыздарды ар дайым эл менен байланыштырып келет. Ошолордун бири эстрада жылдызы, өзгөчө үндүн ээси, вокалист Марат Талантбеков мырза бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен. Сиздердин кутман таңыңыздар менен. Кандайсыздар? Жакшы. Мыкты, учурдун мыкты вокалисти катары тааныйбыз. Учурдун мыкты. Анан айтсаңыз, эртең менен үн ачылганга чейин канча убакыт керек? Болжол менен, мисал менен. Ар кимдики ар кандай, эми баягы үн коюлгандан кийин где-то бир ысык чай ичип, анан жарым саат 40 мүнөт сүйлөгөндөн кийин. Эртең менен ысык чай ичтиңиз да? Кофе ичкем. Түшүнүктүү. Демек, акапелла ырдаганга даярбыз. Даярбыз. Анда дароо эле Марат мырзанын үнүн ачканына бир көп болбойлукпу? Негизи, баягы көнүмүш эле эртең менен сиздер кантип үндөр ачасыздар, кайсырлар менен? Бизде деген вокалисттер ырдалат. Дегендей, биринчи негизи ага чейин оозду жаап алып, бардык могу эме көйгөй деп койчу эле, көйгөйлөрдү иштетип чыгыш керек да. Ошол жактан бардык звуктар кетет да. Деп ушундай көйгөйлөр жазылат. Негизи бул жака арчылар келгенде мен ар дайым сурачумун, үнүңүз ачылды, же ачыла элекпи, жандуу ырдайсызбы, же ырдабайсызбы деп. Бүгүн мен сурабайм. Анткени Марат мырзанын кыргыз сахнасындагы жандуу ырдоодон коркпогон бирден бир ырчылардын бири деп койсок. Ооба. Эми Марат байке, чыгармачылыкка баралы, негизи кайсы жанрда көбүрөөк ырдайсыз? Негизи кайсы жанр сизге жарашат? Бул убакка чейин эстрадно классический жанрда ырдап келгем, неоклассик. Бул жакта классикалык ырлар болчу. Быйыл Кудайым буйрса поп-рок, фольк-рок, ар кандай жанрда ырлар жазылды. Той ырларын качан ырдайсыз? Кайсы? Той ырларын. Той ырларын билбейм, мага жарашпай атат. Такыр эле мен башка багытка түшүп алгандыктанбы, көп жарашпайт. Анан быйыл да бир жаздык, Чиркин ай өмүр деген. Ал кичине өтө деле той эмес, бирок шаңдуу да. Жакында кеңештешиндин тою болмок. Анан кийин чакырып калмакпыз, Бирок аяка барып опера ырдаган жакшы да. Элдер тамактанганча, тамаша алып кетти. Анда чыгармачылыкты калбадык деги эле. Башка жааттан сизди башка жааттан жогоруда эле биз кино жөнүндө сүйлөштүк. Кино жөнүндө. Башка жааттан мен мисалы өзүм негизи мамлекеттик кызматтарда иштейм. Мындан сырткары. Ошондо ырчылык сиздин хоббиңиз деп койсок болот. Жок, бул менин кесибим. Негизи кесибиңиз. Мамлекеттик кызмат хоббиңиз деп. Медакадемияда да иштейм, анан Бишкек шаардык мэрияда да иштейм. Марат байкенин төш белгисин көргөндө эле мен демек мамлекеттик кызмат жөнүндө дагы бир сөз кылып коет окшойбу. Мындай буюрса баягы ар бир адамда бир кыял болот го. Кийин мындай бир көздөгөн максатыма жетем дегендей. Анда муну бир дос балам глобуста сатып эле тагып койгон. Мен алыстан көрүп айтып атпаймынбы? Мен ушундай көрүнгөн депчи. Депутаттардан чакырдык беле бүгүн. Ооба, бирок ошол дос балаңызга бизден бир жакшы салам айтып койсоңуз, өтө мыкты белек, негизи. Карасаңыз өзүңүз айткандай мындай эле магазинден сатып эле төш белгини таап койгон, бирок сиз аны сыймыктанып эфирге тагып келдиңиз. Жакшы эле, жарымырыз сөзсүз түрдө ишке ашсын дейбиз. Ангелиңиз кесиптеш мен эртерээк эле музыка уккум келип атат, жандуу менен каршы болбосоңуз. Анда Марат мырзаны бир ырдатпайлыкпы? Ооба. Акапелларда бирен, Кой туруңуз, бул жакта сиз каалаган эмес, биз каалаган. каалагандай Аябай укмуштуудай оюндар дайындап койгон негизи. Азыр биз экран аркылуу сизге кыргыз сахнасынан балким дүйнөлүк жылдыздардын сүрөттөрү чыгат, ошолордун ырынан билсеңиз, билбесеңиз ырдаңыз деп койгон. Билбесеңиз импровизация менен эле ырдай берсеңиз болот. Билбесеңиз аласымыз ырдап коет. Кыргыз инсандары дагы бар арасында. Мен кандай кылайын? Биздин экранга чыкса, анда мен Марат байке жакка туруп алайын, Мырзалар бир тараптуу, айымдар бир тараптуу болсун анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, экраныбызга жакыныраак чакыралы, анткени азыркы ушул тапта Марат мырзадан жандуу үн менен сонун чыгармалар. Келиңиз, бул кеттик анда. Азыркы тапта бир чыгармасы аябай популярдуу болуп турат. Мен сени сүйөм,
мен дагы эле сени сүйөм. Мен азыр жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм. Кете албай жүрөм. Андай мен сүрөтчү калды. Ай бул ким? Кыйын болсо ушуну ырдап көрүңүзчү. Белгилүү инсан. Саналар бою сайылып канчар сезимге. Сагынып сени саргайып жүргөн кезимде. Ак толкун болуп, ак шокун болуп. Бек Исраиловдун кайсы Учурда жаңылык жараткан инсан бул дагы. Ооба. Мыкты инсан, менин да досум болот. Ырын эстей албай атам. Мука все вместе конкурстун финалисти. Биздин сыймыгыбыз. Жана эме дегендер бар. Билбей калсаңыз досуңуз таарынат. Ооба, мырзалар тарапка кошулайын. Эме дегендер барго, окшотуп алсам керек деген. Мен бир ыры эсимде, Адик Жумабеков көрдөгөн. Кайда барсам, ошондо да сен болосуң. Өрт аянсам, гүлү көп да бел болосуң деген. Нурлан Насип. Эркелетсем би, нарам-нарам-нар, нарам карап, Укмуштуу хит болгон бул ырлардагы. Бул ким? Калыс кем, Жаш кыргыз эстрадасынын инсандары. Бирок ырын билбей атам да. Гүлүм, купурдап коюп. Гүлүм, нананан сундум деген сыяктуу бар. Кийинки Бруно Марс. Easy go, la 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 la. Мен көбүнчө итальянскырларды окуйм. Адам болуп жаралып дүйнөгө келген конокпуз деген. Гүлнур Сатылганова. Ош Бишкек жолунда айдаганым Toyota'da көзү. Омар. Кыргызстаным, керекпи бир өзүңө арнайын жаным аябай тамчы каным деген. Ей бале. Мирбек Атабеков. Легендарлуу замандын Күтө атабыз. Байкенин бардык чыгармасы. Кечки Бишкекти балким келтирип коесуз. Жок. Азыр. Мага да бир ойлор Сени менен Билгизбей ичимден сыр бербей каламын. Болбогон нерсеге чоң күмөн саламын. Ананан Мен көп ырларды укканмын. Билбей калып да. Ал студия эмеспи бул? Жок, аябай хит болуп жатат азыркы учурда. Эме, слово пацана. Жок. Мен сизге подсказка бере кетейин. Узбек эстрада Жансе. Жанзе. Малика Дина. Кандай эле кызганамын. Мен ар бир күндө чармалар бар. Айымдарга болбой эле мына легенда. Бой деген ыры. Ким эле? Айганыш Абдиева. Айда такси басып эле, ушундай чыгармасы бар, Соңку чыгарма окшойт, Радиодон угуп калдым да. Кетип барат эле Марат байкем угуп калып ошону эскертип калса керек. Опа. Негизи Шакираны көргөндө эмнени эстейсиз? Бийди эстейм. Анан Сиз футболду. дагы. Мен футболду эстейм. Себептегенде көптөгөн чемпионат мираларда. Ошо футболдо чемпионаттарда флешмоб кылышат да. Ооба. Ошондо бийлеп. Келиңиз ырдаңыз. Акыркы сүрөтүбүз. Шакира. Кичине Музыкасын келтирип коюңуз. Мен музыкам бар толуп калып, мындай чыгара албай атпаймынбы бери? Макул. Башка деген сыяктуу чыгармасы. Браво. Сон негизи биякта Бир экөөнү таппаган окшойт. ырчыларды көрүп Марат байкенин дароо көргөндө кайсы чыгармасы эсине келет экенин билип албадыкпы? Эми мындай суроо. Сиз өзүңүздү көргөндө дароо жогоруда чыгарманы ырдадыңыз. Негизи эле өзүңүз Эмне үчүн ал чыгарманы дегиңиз келет окшойт? Жок. Мисалы досторуңуздун арасында, туугандардын арасында ырдай кал Марат дегенде кайсы чыгарманы дароо ырдай каласыз?
Шакираны көргөндө Локканы эстеп кетпедикпи? Баягы коноктор менен баягы отурганда ауранда карайм кандай чыгарма ырдаса болот. Ошого жараша чыгарма ырдайм да. Анан баягы өзүмдүкүн эле түртө бербейм да. Жаш кыздар болсо, Улуу инсандар болсо улуу аталардын ырларын, көбүнчө оор салмактуу чыгармалар жагат да. Бул жолуңуз аябай жакшы экен. Сон негизи эле жалаң эле бардык убакыт чыгармачылык менен алектенүү менен өтөбү же мамлекеттик жумуштан тышкары дагы? Мамлекеттен ооба жалаң эле ошол болуп калат. Кечки уже саат 7-8. Мамлекеттик жумушта иштейм дегенден кийин, демек эртең 8-ден кечки 6-га чейин сен бош эмессиң. Ортодо бош убакыттар болот, мисалы түштөнүүгө чыкканда деп коесузбу? Кабинетте отуруп эле караокелерде ары бери жумуштарыбызды бүтүрүп, бардыгына жетишкенге аракет кылабыз. Кийинки күндөрү азыр кышта мындай күн эми кыска болотпойбу? Көп чече албай атабыз да. Дагы бир суроо берип коеюнчу. Биздин дүйнө жылдыздарда сүрөттөр кетип калбадыбы? Анан кийин деги эле дүйнө жылдыздарынан кайсы инсанды баалап, ырларын ырдайсыз же болбосо чоң сахналарда? Ырларын ырдабайм, бирок аябай баалаган Майкл Джексон. Анан чыгармаларын угуп ырдаган бул Илдива деген группа бар. Төрт ар башка мамлекеттен чогулган. Классический вокал менен ырдашат. Сонун экен келиңиз. Марат мырза эми жыл жаңырды. Бир айын жашап коюп турбуз. Антип мынткенче эле. Ушул 2024-жылга коюлган сиздин негизги пландарыңыз тууралуу да айта кетиңиз. Быйыл Кудай буйрса, бирок мен айтпайын дедим эле. Негизи айтсаң эле көп нерсе болбой калчу эле. Буйруса деп туруп айтсаңыз конокторубуз айтып сөзсүз түрдө болот. Азаматбекке дагы Ооба, болбогондой эксклюзив жаңылык менен бөлүшүп кетти, андыктан. Быйыл ошо жыл башында эле уже жаңы чыгармаларды жаздык. 2 чыгарма даяр, дагы 3 чыгарма жазылып атат. Анткени быйыл көптөгөн бир 10 чакты клип чыгарабыз. Ар бири ар башкача жанрда жаңырат. Анан эмки жылкыга шоу-кейс концертке Бишкек шаарында ошого даярданып атканбыз. 2025-жылга туура келип калабы ошондо? Буга чейин 1,5 жылдай, 2 жылга жакын, же 1,5 жылдай эс алып калдык окшойт. Негизи быйыл коюлмак. Анан кайра 1 жыл жакшы иштейли. Күчтөнүү эс алууну талап кылат деген жазууну окуп калдым элем сүрөтүңүздүн астынан. Демек ошондой туурабы, э? Демек аябай күч чогултуп аткан экенсиз дагы. Жакшы кесиптешмей жана суроону таппай атам. Сиз эмес беле? Макул. Бизге бөлүнгөн убакытта, акырын соңуна келип жетип калды окшойт. Келиңиз, Марат мырза, сизге эркин микрофон суналы. Анан кийин албетте микрофонду берип биздин сахна төрүбүзгө узатабыз. Анан телекөрүүчүлөр бизден эч кайда алыстамай жок. Анткени азыркы учурда бир нече мүнөттөрдөн кийин Марат мырзадан сонун жандуу үн менен чыгарма болот. Айта кетпесем болбос, бул чыгарманын обону, сөзү Марат мырзанын өзүнө таандык. Ооба, жазып койгонбуз биз. Жапжаңы чыгарма. Келиңиз, эркин микрофон. Кыргыз элибизде токчулук жана эпилдик болсун, кичинекей нерселердин үнү жаңырып турсун жана ошондой эле сиздердин жалпы жамаатыңыздарга ийгилик каалайм. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Чоң рахмат. Сизге болсо чыгармачылык, ийгилик. Ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз биздин экинчи сахнабызга, сахна төрүбүзгө узаталы. Студиябызга узаталы. Жана биз болсо бир аздан кийин даярданып музыканы укканга билегенге телефонубуздун камерасын арчып. Ооба, бул эми азыр учурдун эң актуалдуу көрүнүшү болуп атпайбы? Дароо телефонду ала калып эле камерасын кийимдерге арчый калып, бардык музыка сүйүүчүлөрдү жакын чакырабыз. Экраныбызга сөйттөгөндө жандуу үн биздин учурдун мыкты ырчысы Марат Талантбеков мырзанын сонун музыкалык чыгармасына бир аздан кийин мен ушул жумуштан угуп калам, кээде сиз да ырдап каласыз. Ооба. Негизи Ичим мен ырдап калам. Сыртыңызга чыгып кетет кээде байкабай калган учурда. Ооба, негизи бардык эле инсандар ошондой. Оокат кылып атканда жаңы эле уккан ырын кайталап турат. Жаңы эле. Ооба, баары ырдашат. Керек болсо Марат байке жолдо келатып айганыштын ырын угуп калыптыр. Сурайынчы, эми конок кеткенден кийин ушакташпасак болбосун. Ооба. Кандай экен сизге? Үнү жактыбы? Аябай жакты. Марат байке негизи байкайсызбы, мына өзүнүн стили бар экен. Дүйнө жылдыздардын ырындагы мындай стандарттар бар экен. Көрдүңүзбү? Той тууралуу сураганда эметкен жок. Мага жарашпайт деп койду го. Тура. Менимче бул үнү менен тойдо ырдайт эле болуш керек. Билбейм. Айтпай кой да. Мага негизи жарашабы? Тойдо ырдаганбы, же ырдаганбы? Негизи эле шоу бизнес. Сахна жарашат. Эң сонун. Анда бардык көрөрмандарды толкунга чакыралы дагы. Кезек Марат мырзада.
жагылым мезгил карыткан, кырылса да жолун улап өчпөй тарыктан. Ата бабам мурас кылган ыйык бейишер, антың менен намыс менен тарых жолун сактайлы. Улутубуздун улуу тиреги Айкөл Манас бабам бар, ынтымагы чеп болгон улуу кыргыз элим бар, кыргыз элим бар. Алатодон аябаймын канымды, алса алсын жанымды. Ар бир жаран тууган жерин жандай көрсүн, мекен үчүн жанын берсе ата журттарга жалалаба нарын ошуйтасың, өсүп көлүм баткен жерин күйүп жанасың. Жети тубан бир түндүктү колуп астына, алга карай алато деп өсүп өнүп барасың. Улутубуздун улуу тиреги Айкөл Манас бабам бар, ынтымагы чеп болгон улуу кыргыз элим бар.